Саламатсызбы? Ставка койгон оюн жок болуп жатабы? Анда сиздерге 1x Games'ти сунуштайбыз. Сиз бул жакта оюндарды ойноп, көптөгөн баалуу белектерди утуп алсаңыздар болот. Андыктан шамдаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу шоу бизнес сүйүүчүлөрү? Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басычын басууну унутпаңыз. Бул сиз үчүн оңой эле, а биз үчүн абдан керек. Каналдын өнүгүшүнө салым кошконуңуз үчүн чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим жана менин досторум, баарыңыздарга салам айтамын. Мен ушул ойчу, анан ушундай видео обращение кылганды туура көрдүм. Мынакей азыр канчадан адамдар канчадан адамдар жардамга муктаж болуп, карантин болуп кыйналып атат. А бирок биз болсо дагы Аллахтын берген сыноонуна моюн бербей атабыз, өлгүчүдөй жашап атабыз. Келиңиздер, урматтуу кыргыз элим, бири-бирибизге жакшы сөз айталы. Эмне себептен узун кийсең сөлдүрөйт дейт, кыска кийсең жыртаят дейт, чачың жасаң саксаят дейт, байлап алсаң тастаят дейт. Көбүрөөк сүйлөп койсоң шакылдайт экен да дейт. Аз сүйлөп созулуп отурсаң өзүнчө сөлдүрөт да дейт. Качан эмне болду? Качан жакшы сөз айтабыз бири-бирибизге? Карантин башталгандан бери асылганыңары чыгармачылык инсандар болду. Чыгармачылык инсандар такатпайбы, чыгармачылык инсандар бергейби деп. Бирөө мисалы чыгармачылык инсандар бирөөгө бергенге милдеттүү эмес. Бер дегенге дагы эч кимдин акысы жок. Бирок жакшыбы жаманбы азбы көппү колунан келишинче чыгармачылык инсандар аракет кылып беришип атат. Ошондо да сүрөткө тартса мактанып атасыңбы дейт. Сүрөткө тартпай койсо эч кимге көрсөтпөй Аллах үчүн десе эмне бербей атасыңар дейт. Качан жан дүйнөбүз агарат, качан ичи тарыктан, көрө албастыктан айрылабыз. Эмне себептен биз билбей бирөөнүн аркасынан күнөө сөз айтабыз, эмнеге жамандайбыз бирөөлөрдү. Көзүбүздү ачалы, болгонолу, өлгүчүдөй жашабайлы. Бүгүн таңга ким чыгат, ким өлүп калат, бир гана Аллахтын гана колунда. Ошондуктан мен силерден өтүнүп сурап келем. Бул жашоо кыска. Чыныгы жашоого барганга чейин жан дүйнөбүздү тазалап, бирөөнүн ийгилигине кубанып, бирөөгө жакшы сөз айтканга чыныгы жакшы адам бирөөнүн кемчилигин көрсө дагы бекитип коет. А чыныгы жан дүйнөсү жарды, көөдөнү көп, ичи тар адам бирөөнүн жакшылыгын көрүп атса дагы, бирөөнүн ийгилигин көрүп атса дагы, ошого кубанып кетпей, ошонун аркасынан кандайдыр бир калп ошоктарды чыгарган. Мейли баарына Аллах тараза, бирок ошенткен күндө дагы буга берип турган сыноону биргеликте ынтымакта чечкендер кызбалы. Эмне жүрөсүң көчөдө, эмнеге антип мынтип жүрөсүң, тигинтип жүрөсүң деген мага акыл айткандар аябай көп. Мен силерге айтып коет элем, мен көчөгө ойногонуман, жыргаганыман, такыр үйдө эчтеке мындай жумушум калбай калганын чыккан жокмун. Мен бир нан жеп отурсам, ошонун жарымысына муктаж болгон үйдөлөр бар. Ошолор менен барып, ошолорго тең бөлүп берип, ошолордун жүзүндөгү жылмаюуну көрүп, кубанып, ошол муктаждарга жардам беришине чыгып атам. Ойлонуңуздар, ичине адам болобу. Өлүп калгандан кийин гана мактабайлы, жакшы адам эле, мындай эле деп. Бирүүлүктө бирөөбүздү сыйлашалы.